Саламатсыздар. Эми Марлен мырза, бул негизи концепциясы менен мындай алганда туура мыйзам, бирок мен өкмөткө бергим келет да. Конечно, мыйзам жазып атабыз, керек деп атабыз, бирок өкмөт ушуга шарт түзүп береби? Бүгүнкү күндө мыйзам жазып туруп, анан тыгын пайда болгондо ак тилектей өкмөт өзү айтат, ачкыла, кокуй токтоткула деп. Силерге айтайынчы мынакей, бетомент деген жанакы койгон таразаңар бүгүнкү күндө кандай иштеп атат? Минтранс. Азыркы учурда битомон системасы мониторинг жүргүзүү алкагында эле иштеп атат. Аныңар туура эмес иштеп атат. Мына азырда 3 күндөн бери иштебей турат. Бул бир. Экинчиси, перегруз болгондо жерден токтоп, жарым сааттан кийин пробка пайда болот. Аны чече албайсыңар. Министрин өзү айтат. Ачкыла, ызычуу болуп баштады деп. Экинчиси, канча мобильный группаңар бар Чүй обласы боюнча? 2. Ошо жетишеби Чүй обласына? Канча терминалыңар бар? Перегруз болгондо разгрузка кыла турган. Бир да терминалыңар жок. Каерге түшүрөсүңөр? Жөн эле макул боло бербей, урматтуу өкмөттөр. Разговор жок, мыйзам жакшы. Шартын караш керек да. Анда Кытайдан кирип аткан хобалар токтотулуш керек, өтпөш керек биз аркылуу. Бу жерде иштеп аткан хобалардан да бүт токтотуш керек. Алар иштебеш керек. Кандай дейсиздер? Канча хоба бар Кыргызстанда? Эки миңден ашык хоба бар бизнесмендерде. Алардан да запрет кылгыла. Шарт түзүп бериш керек да. Мына автоматизация болсун деп атасыңар, если автомат бузулуп бирдеке болсо кимди сотко бересиңер? Автоматтыбы? Ким анализ жүргүзөт? Ким эме кылат, аны отслеживать этет? Мына энергия секторуна биз керс кургула деп атабыз, расчетный центр, туура. Автоматизацияга керс кургула деп атабыз. А биякта кандай болот? Шарт түзүш керек да. Жооп берейин. Кожоек Чачыбекович. Жок, өкмөткө берет ама. Мен да жооп берип коеюн анда. Сиз жооп берсеңиз, мен жооп берейин. Уруксат берсеңиз, мен жооп берип коеюн. Бул автоматташтырылган системаларды азыр бул мыйзам кабыл алгандан кийин шарттарды биз толугу менен түзөбүз. Биз автоматташтырылган системаларды ким карайт деген сурооңузга биз азыр ошо технический оператор. Эмне үчүн мыйзам кабыл алгандан кийин түзөсүңөр? Ага чейин түзөгө болбойбу? Бул мыйзамдан кийин подзаконный нормативный правовой актылар өзүнчө иштелип чыгат. Ал өкмөттүн токтому менен бекитилет. Жана ошо маалымат системаларды карай турган технический операторлорду биз аныктайбыз да, анан концепция безопасный городдун концепциясына ылайык оператор ошо маалыматтарды берип турат бизге. 10 секунд кошумча. Бул Кытайдан келип аткан хобалар Казакстанга, Өзбекстанга өтүп аткандар кандай болот анда? Бул жерден Кытайдан келип аткандар. Биздин территориямыздан өтүп атпайбы? Бол ачпайсың бе? Булар Кытайдан келип атканда эле, бизде азыр границадан өтүп атканда эле биринчи таможенный контролдон өткөндө алар весогабариттин нормаларын алар толугу менен текшеришет. Перегруз менен өтүп атат да хобалардын баары эле. Муну бирдиктүү шарт калып келиш керек да. Муну ошол шарттарын түзүш керек. Марлен мырза, мыйзам мен колдойм ал, нормальный мыйзам. Бирок ошого жетишүүбүз керек да биз. А жетпей туруп биз иштебеген мыйзам болуп калат да, ошо жагын карагыла да өкмөт. Кожоек Чачыбекович, эми мына мен сизге слайдты көрсөтүп атам. Мына жерде хоба, сиз айткан хобалар. Эми хобалар жакшына эле грузду кармап, нагрузканы кармаса, моинтип жүктөбөй жүрө берет, аларга эч ким запрет койгон жок. Жүрө берсин, айдай берсин. Бирок өзү заводдон чыккан атайын нормасы менен жүрсүн да. А мына моинтип эгерде ашырып алып, буну эми жадность деп коет да. Анан өзүн ойлоп, өзүнүн чөнтөгүн ойлосо анда жол бузулат да. Биз айтып атабыз, жүрө берсин. Эч ким хобага запрет койгон жок. Болгон эле өзүнүн жанагы нагрузкасын, осевой нагрузкасын ашырбай, стандарт койгон, мамлекет койгон осевой нагрузканы да ашырбай жүрө берсин. Ага эч запрет жок. Эми анын бардыгы бар, терминал тиги ошо весовой автоматизированный системалар Кошумча 10 секунд алыңыз. Автоматизированный системалар иштеп атат, Кожоек Чачыбекович. Сиз айткандай, алар азыркы учурда жөн эле маалымат катары берип атат. Алар толук ишке ашырылып. Мен аябай жакшы билем, муну үчүн. Мен азыр жооп берип коеюн азыр. Ошон үчүн биз мыйзамды кабыл алып атабыз, ошол системалар иштесин деп. Туура, алар иштебей атат. Иштесин, иштегенде сиз айткандай очередтин баарды болбойт. Терминалы жок. Мобильный группасы болгону экөө Чүй областы боюнча, ошону айтып атам. Ооба.
Шарт түзүш керек. Шарт түзүлсө анан иш болот. туура шарт түзүлсөт, кудай буюрса мына турат Минтранс шарты түзөт, иштейт.